Турцияда bir kişi meçit salgan eken, al meçitin atı Ka'anni akaltul inab деген аты ушундай экен. Жүзүм жегендей болдум деген экен аты. Бул окуясы мындай болду. Bir kişi 2 килограмм аябай жакшы жүзүм алып аялына бериптир дагы. Сыртка бир иштер менен чыгып кеткен экен. Келип жүзүмдөн калуусу, жүзүм калтыр бардыгын жеп коюштур да булар. Ой келиптир. Булар мен тирүү кезимде мени ойлобогондон кийин, өлгөнүмдөн кийин баланы ойлойбу булар мени. Ушул ой келиптир да. Кой деп эле ана сыра баягы недвижимость деп коебуз го. Кыймылсыз мүлктү саткан офиске барып. Бир жери барбы? Мечит салганга. Жери бар, канча акча? Мына счетунан которуп эле строительный компания канчага курасаң, канча убакта курасаң, мына акчасын берип. Сразу барып бүтүрүптүр, үйүнө келиптир. Үйүнө келип анан айтты, каякта жүрдүңүз? Жок, тияк сурап калдым. Ушул адам мечит салдырып атат мени. Не болду эле? Анан аялына айтып берди аны. Сиздерде ушундай мага ой келди. 2 килограмм эң жакшы жүзүмдү койсоң, мени ойлоп кичине да калтырып койбосуңар. Тирүү кезимде силер мени ойлобогонуңар, мен өлгөндөн кийин баланы ойлойсуңарбы? Ошон үчүн мен кой өзүм өлгөндө мурда иш кылып калайын. Өзүмдүн камымы өзүм жеп алайын эртерээк. Булар мага бир нерсе кылып бергидей эмес булар. Деп тиги мечитти салдырып бүтүптүр. Анан ошо мечитке ат коюптур. Жүзүм жегендей болдум деген. Мечиттин аты жүзүм жегендей болдум. Кандай экен? Бүгүнкү күнү бар Турцияда 400 жыл болуптур. Ошо мечиттин курулганына канча? Таксыр эле биз да жүзүм жегендей бололу кичине. Кандай дейсиздер? Аркадан үмүт кылбаңыз. Эми жакшылык болуп калсын го эми, жакшылык болуп калсын эми мындай. Бирок өзүбүздөн калбайлы да акалар. Өзүбүздөн калбайлы. Адам өлгөндөчү периштелер дагы келет, туугандар дагы келет, билесиңиз? Периштелер айтат: "Мада каддама". Туугандар айтат: "Мада аххара". Периштелер айтат экен: бул алдыга ахиретине не жиберди" десе, туугандар аркага не дүйнөнү таштады дейт экен. Периштелер не дейт экен? Алдыга не жиберди? Садака жибердиңизби? Садакаңыз сизди күтүп алат диякта, таксыр. Орозоңуз, намазыңыз, зекетиңиз, ажылыгыңыз, умраңыз, даватыңыз, дуаңыз, Кураныңыз бизди күтүп алат. Тияктан күтүп алат. Амал күтүп алат, кабырда күтүп алат, ахиретте күтүп алат, пил сиратта күтүп алат. Ошон үчүн алдыга амалдарды жиберип калайын. Периштелер айтат экен да, алдыга бир нерсе жиберди беле деп. Туугандар келип айтат экен: "Аркадан эмне таштады? Бул алдыга эмне жиберди?" деп суроо берип атса, туугандар аркага эмне таштады? Сиздечи, сизде. Кабырда эмес, өлгөн түнү эле сизди таштап коет бардыгы. Тияка жете эле өлөсүң го, баарыбыз да өлөбүз да. Ошо түнү эле сизди таштап коет. Бирөө жатпайт сиз менен. Бирөө жатпайт. Баягы азыр эркелеткен, күйүп ата, саар кеч, ушуларды багам, окутам деп эле жанталашып, ар ким менен урушуп жүрөсүз. Бирөө жатпайт булардын сиздин менен. Аялыңыз менен мен дайыма айтып жүрөм: 30 жыл, 40 жыл сүйүшүп жүрдүңөр. Bir түн жатып койбойсуңбу? Жок. Bir түн жатып койсоң, будан кийин жата албайсың. Жатып ал акыркы жолу. Ушул ойдон кыяматта көрүшөсүңөр. Жок, жатпайм. Жок, жатпайм. Бу дүйнөдө эле таштап атат. Ахиреттечи? Кабырга баргандан кийин. Үстүбүзгө топурак эле башка эчтеке эмес. Биз ал күндү унутпай жашасак, адам болобуз. Оңолобуз. Ошол күндү унутуп жашасак эле айныйбыз, бузулабыз. Бул пайгамбарыбыздын чечими ушундай. Бул айтылбайт, бизге айтып жүрбөсөк аны ким айтат аны? Бул акыйкат да. Нафсы каалабай айтат, бирок акыйкат да. Акыйкат. Ошон үчүн иншалла мына кийген булардын баарын алып калышат. Мындан баарын чечип калат. Саатты чыгар.
кроссовканы чеч, іч кийимден бери баардыгын чечип алып калат. Болду. Кандай келдик, ошондой кетебиз. Кичине айырма болуп калды, вес кошуп алдык. Кичинекей болуп келдик эле. Чоңураак болуп кетип атасың. 1,5 метр сурупка оролуп келдиң эле. 2,5 метр сурупка оролуп кетип атасың. Ушул айырмаң бар. Мындай эмес, 2 кулагың бар эле 3 кулак болуп кете тургандайчы. Андай жок айырды. Просто бизди алдап коюп атат да, мына дүйнөчү алдап коюп атат да. Ушуну ойлонтура койбойт, ушуну уктура көрбөйт, ушуну айттыра көрбөйт да. Ошон үчүн биз туугандар келиңиздер, ахиретке даярданып жашайлы. Ахиретке даярданган. Алхамдулилля, булагы, борбору мечит. Да так, иншалла, аны сыртка чыгып, көчө, базар, бирөөгө зулумдук кылбай, пайдабыз жетип турсун, Кээ бир учурларда бар. Сиз атайы көчөгө чыгыңыз, сооп издеп. Жолукканга саламдашыңыз. Ассаламу алейкум депчи, башка ишиңиз жок. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ишиңиз ушу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Пайгамбар да соопту кырып атат ушу дейт. Кырып атат дейт. Өзүн тазалап атат. Пайгамбар айткан ал-бадию бис-салам бария минал кибр. Ким биринчи саламдашса, текеберликтен таптаза дейт. Текебер биринчи саламдашпайт экен да. Биринчи саламдашкан жүрөгүндө текеберлик чыгып кетет экен. Бул жүрөгүн тазалап атабы? Ассаламу алейкум деген сайын 10 сооптон алабы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату десе? Мына сооптарды алды. Жөнүм. Көчөгө чыгып калды эле, баланчы тияк. Мен субханаллах, кээ бир адамдар бар, атайы вокзалдарга туруп алып сооп табышат. Мурунку учурларда жол автобустарды издейт, жол издейт, ошолорго жол көрсөтүү. Сыкайка, токмокко, бул жака токмокко. Сиз карабалта, бул жака карабалта. Онун иши эле ушул, жол көрсөтмөй. Сооп табат. Ал биз мейли андай атайлап чыкпасак да, сураса да айтпай коюп атпайбызбы? Башкадан сурап алчу деп элечи. Мына жүрөк карайганда ушундай болот экен да. Жүрөк карайганда ойлар сатыла баштайт экен. Дордойдо бир жазып коюптун. Продаю идея деп. Идея сатат экен. Идея. Ушан болсун идеясы. Мусулманга жакшылыгын аябаш керек.